Саламатсыздарбы, бул кеч эмес программасы жана берүүнүн жүрүшүндө биз жалпы жаран көрөрмандарга электр энергиясын үнөмдөңүз деп кайрылабыз. Бүгүнкү маегибиз дагы мына ушул өңүттө болот. Анткени адистердин айтымында 2021-2022 жылдардагы көз-кыш мезгилдеринде республикада электр энергиясын керектөөнүн көбөйүшүнөн жана кардын топтолушунун орточо көп жылдык ченемден төмөн болушунан улам электр энергиясында жеңил эмес учур болот деп күтүлүүдө. Электр энергиясынын тартыштыгын азайтуу боюнча азыркы этапта кандай чаралар көрүлүп жатат? Программанын жүрүшүндө Улуттук энергетикалык холдингдин электр энергиясын өндүрүү таратуу бөлүмүнүн башчысы Максат Жумабаев жана Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директорунун биринчи орун басары Алтынбек Рыспеков менен Кыргызстандын энергетика тармагындагы абал жөнүндө сүйлөшөбүз. Урматтуу меймандар, саламатсыздарбы? Студияга кош келиңиздер. Максат Искендербекович, биринчи суроону сизге узатайын. Токтогул суу сактагычындагы учурдагы абал кандай болуп турат? Саламатсыздар. Биринчиден, азыркы учурда Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 9,195 кубический метр түзөт азыр. Бул кубический метр былтырга караганда 2 миллиард 400 кубический метрге азыраак болуп турат. Ушул мезгилде быйылкы учурда 2-3 жылдан бери биз суунун аз келишине байланыштуу жыл сайын көз-кыш мезгилине суунун тартыштыгы менен кирип атабыз. Былтыр болсо 2 миллиардтан киргенбиз. Мурдагы жылы болсо 2019 жылдары 217 миллиардтан киргенбиз. Жыл сайын 2-3 миллиардтан биз сууну азайып кирип атабыз. Быйылкы жылы план боюнча 13 миллиард кубический метрден кирер деген биз пландарыбыз бар. Бул эмнеден келет? Бул ойлойм ушу жылдан жылга климаттын өзгөрүшү, толук аймактарга жана Нарын дарыясынын жээгинде толуу жерлерге кардын азыраак жаашуу, ошону быйылкы учурда Кыргызгидрометтин божомолдору боюнча 88% чейин кар топтолду, ошончо суу келиши мүмкүн деп бизге божомол беришкен. Былтыргы салыштырмалуу 6% азыр, былтыр болсо 96% беришкен, быйыл 88 берип атышат. Ошону кесепетинен жылдык нормадан биз 11 миллиард 800 кубический метр суу топтолуш быйыл мүмкүн болот да ошондо. Негизи ошол суу аз мезгилде, татаал мезгилде мындай татыктуу чыгып кетиш үчүн кандай чараларды көрүп жатасыздар? Анан жалпы керектөөчүлөрдү толук камсыз кылыш үчүн Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү идеалдуу түрдө канча болушу керек? Биринчи бул суроо эки бөлсө болот. Биринчиден Токтогул суу сактагычынын общий көлөмү, бардык көлөмү 19,5 миллиард кубический метр түзөт. Бүт көлөмү. Азыркы учурда суунун аз келиши менен суунун азайып атат, но кышкы мезгил өтүш үчүн кышкы мезгилде Кыргыз энергия системасынын керектөөсү где-то 6 миллиард кубический метр түзөт. Ошо 11 миллиард 13 миллиард менен кышка кирип, бир 6 миллиард кубический метр сууну сарптасак биз кыштан бир 9 миллиард кубический метр чыгышы керек. Бул 9 миллиард дегенибиз бул өзүнүн нормасы бар, предельный норма деп коебуз ошол. Бул 9,7 миллиард кубический метр түзөт. Бул ошол режимде биздин Токтогул КЭСтин каскадындагы станциялардын баары өздөрүнүн оптималдуу режиминде иштешет. Анын ылдый болуп кетсе, бул иштөөсүн кичине көмөн саналып калат да, генерациянын иштеп чыгышы азыраак болуп калат. Ошондой суунун аздыгына байланыштуу ошо иштеп чыккан энергиясы аз болуп калат. Бир катар тоскоолдуктар да жаралып калышы мүмкүн турбайбы? Да, ошон үчүн көз-кыш мезгилине өтүш үчүн азыркы учурда Министерство энергетиканын алкагында азыр Өзбек, Казакстан энергия системаларына барып, быйылкы учурда 1 миллиард 650 миллион киловатт саат товар алмашуу боюнча келишим түзүлдү. Быйыл Казакстандан 9 миллион киловатт саат алабыз быйыл. Өзбекстан болсо 750 миллион киловатт саат алабыз. Демек биз быйыл дагы импортко муктаж болуп турган турбайбызбы? Бул импорт десе эмес, бул товар алмашуу деп эметсе болот, взаим поставка деп коебуз. Быйыл алар баарын беришет. Бул ушул объемдорду 1 миллиард 650 миллионду биз 3 жылга кайтарып беребиз да. Түшүнүктүү. Андан тышкары быйыл ошол көз-кыш мезгилинин жакшы өтүшүнө биз Бишкектеги жылуулук борборунун былтыркы салыштырмалуу 1,5 миллиард кубический киловатт саатка көбүрөөк электр энергиясын көбүрөөк иштеп чыгуу боюнча дагы тапшырма берилди. Былтыр
1 миллиард 200 миллион болсо, а быйыл болсо 2,5 миллиардка чейин биз көбөйттүк выработкасы менен. Ошол как бир эмеси, бир маселе ушул токтогуз суу сактагычтын сууну үнөмдүү пайдалануу боюнча. Эмне үчүн эси биз азыркы суунун көлөмүн түшүрүп алсак, аны кайра топтош кыйыныраак болуп калат. Түшүнүктүү. Мына ушул токтогуз суу сактагычында деги эле суунун көлөмү азая баштаганда энергетиктер үчүн абдан да бир оор мезгил жаралып калат да. Ал учурда жарандарыбыз дагы түшүнүү менен электр энергиясын үнөмдүү пайдалануусу бул абдан маанилүү. Алтынбек Дурусбекович деги эле керектөөчүлөрдүн саны азыр абдан өсүп жатат. Бул албетте калктын өсүшү менен дагы байланыштуу болуп турат. Мына ушундай оор мезгилде кандай чаралар көрүлүп жатат? Ошол эле учурда күз-кыш мезгилинде авариялык учурлар катталбаш үчүн, жарык өчүп калбаш үчүн жабдууларды учурунда оңдоп туруу да маанилүү болсо керек. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Негизинен берген сурооңуз аябай бир актуалдуу болуп турат азыркы маалда. Биз коллегам да айтып өтүп кетти. Күзгү кышка даярдык бул биринчиден суунун көлөмүн көбөйтүү, андан сырткары жалпы энергия сектордагы, энергия тармактарындагы электр жабдууларды оңдоолордон өткөрүп, күзгү кышкы ийгиликтүү өтүүгө даярдык боюнча да көп жумуштарды алып барышыбыз керек. Бул багыт боюнча биз өзүбүздүн тармак боюнча айтып кете турган болсок, Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы негизинен электр станция ачык акционерлик коомунан иштеп чыгарылган электр энергияны бөлүштүрүүчү компанияларга чейинки жеткирүү багытында биз жумуштарды алып барабыз, биздин компания. Бул багытта негизинен ошол аба чубалгыларды, көмөк жардамдарды, бул чыгаалуусу 110 киловаттан жогорку болгон көмөк жардамдар жана аба чубалгылар биздин балансыбызда 110 киловатт, 220, 500 киловаттык. Аларды кышкы, күзгү кыштан ийгиликтүү өтүш үчүн биз жылдын башынан баштап көптөгөн жумуштарды алып барабыз. Бул суунун аз болушуна карабастан, электр энергиясынын колдонуу көп болгондугуна да карабастан, биз өзүбүздүн жумушубузду алып барышыбыз сөзсүз түрдө алып барабыз. Бул негизги жылдын башында бизде графиктер түзүлөт. Ошол графиктердин негизинде отурумдук жана капиталдык ремонтторду жүргүзүү биздин милдетибиз жана бул график боюнча түздөн-түз жумуштарды алып барып, кышка даярдык боюнча ар бир энергия компания өзүнүн даярдыгын көрөт. Өзүңүз айтып кеткендей эле, албетте суунун азайышы менен электр энергиясынын колдонуунун күндөн күнгө өсүп нормадан ашкыча пайдалануу болуп аткандыгы бул биздин жабдууларга, мындайча айтканда, биздин жабдууларыбыз ачык эле айтып кетиш керек, энергия тармактагы жабдууларыбыз 60%-дан 70%-дан жогорусу бул өзүнүн сурогун иштеп бүткөн сурогун. Ар бир жабдууларга да мөөнөт, ар бир жабдууга өзүнүн мөөнөтү бар да. Мөөнөт коюлат ар бир жабдууга. Биздики кээ бир жабдууларыбыз бар, өзүнүн мөөнөтүнөн 2 эсе көп иштеген жабдууларыбыз бар да. Бул деген сөз эмнеден алып айтылат? Бул жабдууларга ашыкча жүктөөлөр болсо, өзүнүн нормасынан ашыкчараак жүктөөлөр болуп, колдонуу көп болуп атпайбы, пайдалануу көп, ошолорго жүктөөлөр болсо, биздин жабдуулардын иштен чыгып калышына түздөн-түз таасирин тийгизет да. Ошондуктан биз баягы үнөмдүү пайдалануу, экономия этишиңиздер, үнөмдөңүздөр деген багыттагы жалпы абоненттерге, жалпы потребительдерге айтып атканыбыздын себеби да ошондон болуп атат да. Электр энергиясын үнөмдүү пайдалансак, анан биз өзүбүздүн жабдууларды албетте биз үнөмдүү пайдаланагыла деп коюп отуруп калбастан, жабдууларды сөзсүз түрдө ошол канчалык кыйынчылык болсо дагы ошондон өтүш үчүн биз өзүбүз кам көрөбүз, өзүбүздүн колушубуздан келишинче. Бул деген бардыгы деген өзүңүздөр жакшы билесиздер, финансыга байланыштуу бардык жабдууларды жаңылоо, аларды ремонттон өткөрүү дагы бул финансыга байланыштуу. Ар бир компания өзүнүн жылдык планына жараша, өзүнүн бюджетине жараша бул багытта жумуштарды алып барышат. Биз да ошол эле багытта жумуштарды алып барабыз. Демек, керектөөчүлөрдүн, колдонуучулардын саны көп болгон аймактарга кошумча көмөк чордондор орнотулат. Бул боюнча баягы жылдын жыйынтыгында былтыркы жылы кайсы аймактарда биздин көмөк чордондордо трансформаторлорубуздун нормадан ашыкча болгон өсүшү болгон жерлер байкалган жерлерге биз быйылкы жылы дагы ошол кубаттуулугун жогорулатуу багыт боюнча дагы багытында жумуштар алып барабыз. Бирок бул башынан бери айтып келе атпайлыбы? Кубаттуулугу биз ар бир көмөк чордондордо
аба чогулгулардын да кубаттуулукту жогорулаткан менен бизде кайра эле маселе токтогусуз сакташына суу көлөмүнүн аздыгына болуп келип такалып атпайбы? Ошондуктан биз кайра эле жалпы элдерден суранып атканыбыз ошол да, баягы үнөмдөнүү менен пайдаланыңыздар дегенибиздин мааниси ошол болуп атат да. Токтогул суу сактагычындагы суунун топтолушу сиз атагандай көп факторлордон таасир этет да. Анын негизгиси азыр глобалдык жылуулуу, климаттын өзгөрүшү дагы себеп болуп турат. Мына кар массасынын азайышы, бирок биз жалпы жарандарга сиздер энергетиктер менен бирге кайрылышыбыз керек. Бая сөз бар, башталат баары майдадан дегендей, үйдө керек эмес жабдууларды өчүрүп, мүмкүн болсо үнөндөй турчу чырактарды колдонуп, ошол эле маалда кыш мезгилинде өзгөчө үйдү жылытуу үчүн, жылыткандан кийин аны жылуу кармап туруш үчүн эшик, терезе, чатырлардын баарын жылуу кармаш үчүн. Эми сиздер бир гана өз тармагыңыздарда баягы эмгектенбестен энергетика тармагындагы эксперттерсиздер, адиссиздер, ушул кандай кайрылууңуздар бар теле көрүүчүлөргө дагы канткенде электр энергиясын үнөмдөө мүмкүн? Үнөмдөөдү мындай караганда баягы энергия ар бир каардар өзүнүн үйүндө колдонгон электр энергиясын колдогон максаттарынын кичине мындай үнөмдүү приборлор менен колдонушса, лампочкалар менен колдонушса, андан тышкары биз айткан культура энергия потребление энергии деп коебуз, ошону колдонушса, например, азыркы учурда рынокто фотоэлементтер бар. Например, сырттагы лампочканы күйгүзүп, жарыктын кириш, күндүн чыгышына, күндүн батышына ошого карата өзү иштеп турат автоматически. Кээ бир күйгүзүп утуп калышпайбы? Кээ бир, например, уличный освещениялар то же самое, фотоэлемент деп коебуз, фотореле деп коебуз. Ошолордун баарын койсо, ошолор адамдын эмесине кирбейт да, баягы муктаж кирбейт. Он человеческий затрат не требуется, просто өзү эле өчүп күйөт, автоматически өчүп турат. Ошондой эле, например, үйдүн ичинде деле, например, ошол отоплениени перевести на другие виды топлива, например, көмүргө же газга которулса, бизге дагы көбүрөөк кичине берет эле да, баягы жардам берет эле үнөмдөө боюнча. Ошондой коллегам айткандай, азыркы жабдыктын баары тең. Былтыркы кыш биз максимум өттүк да, полностью. Пределын өттүк, ошондой и керектүү боюнча дагы биз максимум өттүк, и по потребляемой мощности тоже максимум өттүк да было. Рекордтук көрсөткүчкө жетип турду, Алтынбек Дурусбекович, Максат Искендербекович абдан туура белгиледи. Ушул сүйлөм бул электр жарыгын колдонуунун маданияты. Эртеби кечпи биздин калк ошого үйрөнүшү керек жана ошого барышы керек. Бирок көп учурда ошол эле калк арасында болот. Эми бизди бир чакан эле үй 2 бөлмөлүү же 3 бөлмөлүү болушу мүмкүн. Электр энергиясын чоң ири ишканалар үнөмдөбөйбү же болбосо чоң бир мекемелер үнөмдөбөйбү деген өңүттөчү. Жалпы Кыргызстандын максаты ушул электр энергиясынын мындай бир татаал мезгили жаралбаса экен, ал үчүн ар бирибиз салым кошсок экен деп турбайбызбы? Сиз кандай кайрылат элеңиз? Бул боюнча туура маселени айттыңыз. Мен учурдан пайдаланып айткым келет. Бул электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу дегенде жалпы эл туура түшүнүү менен кабыл алса дейм да. Бул бир эле энергия тармакта иштеген эмгекчилердин гана милдети эмес бул. Биз эми ар бир элге, ар бир абонентке түшүндүрүү жолунун багытында ушундай жумуштарды алып барабыз. Бул биздин алып барган жумушубуз, милдетибиз эсептейбиз. Андан сырткары жалпы элибиз дагы туура түшүнүү менен кабыл алса деген сөз айткым келет да. Бул деген сөз сиз туура айтып атасыз. Туура электр энергияны ар бир үйдөн, бир комната болду, 2 комната болду, ушул жерден башталат биздин үнөмдөөбүз. Андан сырткары көптөгөн чоң абоненттерибиз бар. Ошолорду үнөмдөө боюнча багыты боюнча да биз жумуштарды алып барып атабыз. Анан мындан сырткары негизинен бул үнөмдөө жолун жалпысынан бир өкмөттүк деңгээлде бир багыттагы көп жумуштарды алып барсак, бир жакшы бир эффект берет го деген ойдомун да. Бул деген сөз кандай? Мисалга алып кете турган болсок, биз энергия компанияларда өзүбүздө бир иш-чараларыбыз бар. Электр энергиясын үнөмдөө боюнча иш-чаралар жүргүзөбүз да биз жылдан жылга бир көп жылдан бери бул жумуштарды алып барабыз. Жөнөкөй эле тил менен, жалпак тил менен айтканда, ошол эле кышка даярдык боюнча биз өзүбүздүн ишканалар боюнча айта турган болсок, ушул лампочкаларды алмаштыруу жолунда, экономиялык лампочкаларды алмаштыруу жолу. Экинчиден, ушу кышка даярдык боюнча өзүбүздүн баягы офистерде, ишканаларда, мекемелерде жылуулатуу боюнча, баягы айнектерибизди жылуулатуу боюнча бул айтканда жөнөкөй болушу мүмкүн, бирок негизинен алып караганда 20%га жакын электр энергиясынын үнөмдөө жолдору 20%дан ашыкча ушуларга дагы түздөн түз таасирин берет да, жылуулукту сактап калуу боюнча багыт алып барууда. Ошол эле
Бул ушул иш чараларды бир гана ар бир мекеме өзүнө алса, ар бир үйдө өзүнө ала турган болсо, ар бир жалпы мамлекетибизде ушул багытта жумуш алып бара турган болсок, мен ойлойм, бул мындай чараларда, мындай деңгээлдеги эгер үнөмдөлөр боло турган болсо, биздин энергетикабызга катуу таасир этүүчү бир жагдайдан чыгып кетүү жолу биз үчүн оңой эле жол менен чечилүүчүдөй болуп турат да. Бул үчүн жалпы элибиз түшүнүү жолу менен кабыл алыш керек. Анан негизинен баардык деңгээлде алып барсак туура болмок да. Болбосо сөздүн башында биз эске салгандай, адистердин пикири боюнча жарала турчу 21-22 жылдагы күз-кыш мезгилиндеги татаал мезгил келип калышы мүмкүн. Эгерде азыртадан азыр мына эми май айы болуп атпайбы, ушул учурдан тарта электр энергиясынын жарыгын үнөмдүү колдоно баштабаса, анда чындап эле бир мындай өчүрүүлөр бат-баттан орун алышы мүмкүн, авариялык учурлар да орун алып калышы толук мүмкүн турбайбы. Электр энергиясын үнөмдөө менен үй бүлөлүк бюджетти да экономдоп калса болот деп буга чейин бир нече жолу биз телекөрүүчүлөргө кайрылдык эле. Алтынбек Дурусбекович дагы кошумчалайсызбы? Анан сиздин сөзүңүздөн кошумча катары айткым келет да, баягы азыр эле жылдын башында эле энергетиктер баягы электр энергияны үнөмдөгүлө деген багытта жумуштарды алып барып атышат. Ушундай эмелерде сөздөр башталды деген башка тескери саясат болбосо дейм да, мен элден суранарым учурдан пайдаланып, буну туура түшүнүү менен кабыл алыш керек. Эми кыргызда жакшы сөз бар, кыштын камын жайда көр деген. Ошонун үчүн алдын ала биз элге дагы түшүндүрүү жолу менен бул деген сөз электр энергиясы өчүп калат же болбой калат деген мааниде эмес, болгону үнөмдөп иштетели, электр энергиясы сактап калайлы, мындан ары жалпы элге, журтка кайрылуубуз ушул болуп атат да. Бул абдан актуалдуу маселе. Күз, кыш, жай, жаз кайсы мезгил болбосун, жана бул темага биз дагы бир нече жолу кайрылаарыбыз айдан анык. Сиздерге рахмат. Студияга келип маек куруп бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Энергетиктердин иши чындап эле күн-түн тандабайт. Андыктан бар болуңуздар. Электр жабдыктарын сатып алууда электр керектөөсүндөгү сандарга дагы көңүл бурушуңуз керек. Электр энергиясын үнөмдөгөн системаларды орнотууга аракет кылышыңыз керек. Мисалы күн менен суу жылыткычтар сыяктуу бул чаралар албетте сизге болбогон гана нерсе көрүнүшү мүмкүн, бирок иш жүзүндө мындай жол аркылуу көп энергияны үнөмдөй аласыз. Бүгүн биз электр энергиясынын тартыштыгын азайтуу боюнча энергетиктер тарабынан көрүлүп жаткан чаралар туурасында кеп курдук. Эсиңизге салсам, Улуттук энергетикалык холдингдин электр энергиясын өндүрүү жана таратуу бөлүмүнүн башчысы Максат Жумабаев жана Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директорунун биринчи орун басары Алтынбек Рыспеков берүүнүн спикерлери болушту. Программаны Расул Багышбаев жүргүздүм. Саламатта калыңыз.